6 Бишкек шаарындагы 5-кичи райондогу батирлердин биринде жашаган жубайлардын ортосунда уруш чыгып, күйөөсү аялын бычактап салган. Андан кийин бычак менен 9 жаштагы өгөй баласынын алдына 3 жолу, артына 2 жолу бычак сайган. Кылмыштан кийин ал жуунуучу бөлмөгө кирип асынып алган деп билдирет Акипресс. Жабыркаган бала кошуналарына чейин жетип, алар милиция кызматкерлери менен тез жардам кызматын чакырышкан. Кийинчерээк маалым болгондой, өгөй баласы менен аялын бычактаган жаран буга чейин Октябрь райондук сотунда эмгектенген. Ал окуя болгон күнү мас абалда экени маалымдалган. Азыркы учурда бейтапканада жаткан 9 жашар баланын абалы оор бойдон калууда. Мурдагы сот кызматкери эмне үчүн мындай оор кылмышка баргандыгы тууралуу эч кандай маалымат жок. Коронавирус жөнүндө акыркы маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө вирусту жуктуруп алган адамдардын саны 100 миңден ашты. Кытайдан сырткары бул вирус 97 мамлекетте катталган. Алардын бирөөсүндө, тагыраак айтсак, Иранда 76 кыргызстандык айдоочу Түркмөнстан менен Ирандын ортосундагы чек ара өтүүчү постунда карантинде туруп калышты. Алардын акчасы, тамак ашы жана виза мөөнөттөрү аяктап баратат деп билдирет Азаттык. Биздин өлкө Кытайдын эң жакынкы кошуна болгонуна карабастан, Кыргызстанда бир да вирусту жуктурган учур катталган эмес. Бирок эмнегедир биздин мамлекетте вирус жок экендигине карабастан, өкмөт тарабынан бүт чоң жыйындарга, ар кандай иш-чараларга жана митингтерге тыюу салынды. Эске сала кетсек, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы дүйнө жүзү боюнча 70% адам бул вирус менен ооруп калышы ыктымал деп билдирген. Бирок өзүн Кудай деп жаралаган Арстан Алай аттуу кыргыз жараны Кыргызстанга бул вирус келбейт деп кепилдик берип өткөн. Жакынкы күндөрү ким туура экендигин көрө жатарбыз. Чет мамлекетке чыгардан алдын сиз кайсыл өлкөгө бара жатканыңызды изилдеп көрүңүздөр. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла. Бишкекте кар, жолдор тайгалак. Айдоочулар кандай экенин өзүңөр билесиңер. Этият болгула.